Мен могу өзгөчө кырдаалдар министрлигинде болуп аткан жагдай же болбосо жерлердеги өрт жанагы өчүрүү боюнча беркилери токтойм, мыйзамдын долбооруна токтоюн дедим эле да. Эмне үчүн дегенде 3 мүнөттө көп суроолорду бере албайт экенбиз. Мыйзамыңыздар чала. Буну башында эле айтайын. Эмне үчүн могу диний тарбия жана спорт жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү түзөтүүлөрдү алып келип атасыздар? Кыска айтып берсеңиз. Эмнегеденде ушерекил мыйзам жалпы ушерекил физикалык даярдыктарды регулировка кылган мыйзам. Ошон үчүн ушерекил мыйзамга өзгөртүү толуктоолорду киргизүү боюнча ушерекил сунушту алып келдик. Буга чейин жанагы өзүңүз маалыматыңыз болсо керек, буга чейин мамлекетте программалар бар, мектепке чейинки мектеп маалында жана жалпы билим берүү мектеп жана окуучуларына бул диний тарбия жагынан даярдык болот. Андан кийинки жанагы кесиптик окуу же болбосо жогорку окуу жайларда болсо кесиптик прикладдык даярдоо. Андан кийин аскер кызматынын жана укук коргоо органдарыныкы бул жерде аскердик прикладдык диний тарбия жөнүндө даярдоо башталат да. Эмне үчүн сиздерге ушул өзгөртүү түзөтүүлөргө киргизип атасыздар да? Ушул мыйзамга өзгөртүү кирилгенден кийин, анан биз тиякта жанагы НФП 98 деген бар, ошого анан кийин тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизебиз. Эмне үчүн дегенде сиздер бул жерде өрттөн куткаруу бөлүктөрүнүн өздүк курамын деп киргизип атасыздар да. Конституцияны билесизби? Конституцияда куралдуу күчтөрүнө ким кирет? Жакшы угулбай калды. Конституцияны билесиз дейм. Конституцияда көрсөтүлгөн куралдуу күчтөрүнө кимдер кирет? Куралдуу күчтөрүнө кимдер кирет? Өзгөчө кырдаалдар министрлиги дагы ошондой и другие воинские формирования деп кирет. Монтип өрттүк куткаруу дегенде башкы профилдик мыйзамга киргизиш шарт беле? Ошо өрт куткаруу кызматынын жанагы жарандык персоналдары жөнүндө бул жерде маселе болуп атат да. Ошо жарандык персонал, военнослужащийлер боюнча маселе жок. Аскер кызматкерлери боюнча маселе жок. Андан кийинкиси, могу жерде өрттөн куткаруу иш-чаралары деген түшүнүк кайсыл жерде бар? Мыйзамда бар. Бул мыйзамыңыздарда жок болуп атпайбы? Бул мыйзамда эмес, биздин өзүбүздүн өрт куткаруу боюнча тигиреки мыйзамыбызда жана ошондой эле жарандык коргоонуу мыйзамында көргөзүлгөн. Анткени профилдик мыйзам болгондон кийин профилдик мыйзамда отуруш керек да, өзү мыйзам чыгаруучунун өзүнүн техникасы боюнча ушундай да. Буга эмне дейсиз? Бул мыйзам базалык, ошолеки жалпы физикалык даярдоо боюнча базалык мыйзам болгондуктан биз ушуреки мыйзамдан өзгөртүү толуктоолорду көрүп атабыз. Андан кийинки калган бизде нормативный правовой актыларды биз аягынан түзөп кетебиз. Эми түзөй турган болсок, анда сиз айтып бериңиз, могу жерде бөлүм үчүнчү аскердик прикладдык спорт түрү, андан кийин кызматтык спорттук прикладдык түрү менен эмне айырмасы бар? Кимдер кирет? Аскердик прикладдык түрлөр булар деген жанагы нормативде көргөзгөн полоса препятствий гражданской обороны деген бар. Ошо полоса препятствийни өтүш үчүн именно ал жерде только жарандык персоналдар көргөзүлбөй калган, ал жерде только аскер кызматкерлери жана нөөмөттүк аскер кызматкерлери гана өтөт анычы. Ошондуктан баардыгына тең бирдей мамиле болуш үчүн биз ушул экини алып келип атабыз. Жок, бул жерде Гурмат Муслимович, билбесем билбейм деп эле коеюн. Военно-прикладной вид спортко болсо, военно-прикладной спорт, военно-спортивный многоборье кирет, башка эч нерсе кирбейт. Сиз айтып аткандын баардыгы служебный прикладной вид спортко кирет бул. Ошол эле сиздин пожарно-спасательный, это один из видов спорта, а не вида. Сиз өзүңүз ушунун айырмасын билбестен туруп, могу жерде мыйзамды чаташтырып алып келип алгансыңар. Айырмасы жок болуп атпайбы? Түшүнүктөр жок болуп атат. Могу жерде башкы профилдик мыйзам болгондон кийин ушунун баардыгы, түшүнүктөрдүн баардыгы, могу аскердик прикладдык, анан кийин кызматтык прикладдык деген түрлөрү ким? Буну ким берки кылат деп. Ошол эле сиздер айта турган болсоңуздар, могу жерде 6-беренесине киргизиш керек эле. Кыргыз Республикасы министрлер кабинети тарабынан диний тарбия жана спорт жагындагы ыйгарым укуктар деп. Же болбосо жеке жааттар боло турган болсо, ошол эле жанагылар комитеттер дейбизби, же болбосо башка органдарбы, ким жеке жактар болсо, алар анда киргизиш керек. Бул жерден разрядтар, квалификацияны ким көтөрөт, ким кандай кылат, ким контролдойт, алар жок болуп атпайбы? Буга эмне дейсиз?